Мен Ысык Көл областынан Жети Үз районунан Жети Үз айылынан келдим. Куликеева Назгүл Бектургановна. Мен 28 чакырылыштын депутатымын, айылдык кеңештин. Ошондой эле бала бакчада эмгектенем, балдар тарбиялап. Бул депутаттыкка келгенге чейин деле коомдук иштерге активдүү катышып келгем. Айылдын көйгөйлөрүн чечүү боюнчачы. Анан депутат болуп келгенден кийин дагы бул көп мүмкүнчүлүк болот экен. Ошо өзүбүздүн айыл аймакта көйгөйлөрдү чечиш үчүнчү. Биз депутат болуп келгенден кийин айылыбызда таза суу жок эле. Таза суу кирди. Буюрса Арыстын проектиси менен жолдорго шагылдар төгүлүп, мындай көп инфраструктура оңолуп атат да. Анан бул проектиден күтөрүм баягы лидерлик сапаттарды дагы өнүктүрүү, коомчулук менен кандай иш алып барыш керек. Азыр мына айыл өкмөттөр биригип калбадыбы? Ошол жерде да кандай иштерди алып барыш керек, кандай жаңыланууну киргизиш керек. Ошолорду үйрөнгүм келет.